Белгилүү диний ишмер Өзбек Ажы Чотонов Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана башка балбан кыздарды жарым жылаңаш чыгып жатышат деп сындады. Бул тууралуу оюн ал социалдык тармактагы жеке баракчасына жазган. Ал кыздардын фигурасын дүйнө жүзү көрүп жатканына нааразы болгон. Жарым жылаңаш чыгып жатышат, алардын акарачкадай сандарын дүйнө эли көрүп жатат. Медаль беребиз десе эле бүт жактуу көрсөтө бериш керекпи? Мисалы, мен медаль алсам мындай электр энергиясы арзаңдап, газ арзаңдайбы, айлыгым көбөйүп же жолдор асфальтталып калабы? Мисалы, мен Кыргызстан үчүн көп балалуу болуп, бала тарбиялап жатам. Бул менин Кыргызстан үчүн калган эмгегим деп жазган ал. Булак маалымат KG. Эл чындыкты билсин. Ушундай билмепаз динди тескери жамына алып элдин арасына бөлүк түшүргөн акмактар өлкөнүн пайдубал мити уртай жеп жоготот. Эл сүйүнүп, кубанычына батпай кубанып турганда алжыган акмак чалдын былжыраганын кара. Бул бузукунун сөзүндө эле жатпайбы? Акарачка деп били бердүү көз карашты карманып жүргөн менин дагы оюма келбейт эле акарачкага теңеген. Мындай теңөө ою бузулган извращенец чалдарга гана келет. Абийүрдүү карыйлы чайланайын кыргыз чалдары деп Илим Карыкбеков өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Кыргыз эл бүгүн көчөгү Норвегияда бүт дүйнөнүн баарын карабайсызбы? Алтын медаль алып атат, күмүш алып атат, коло алып атат. Мунун баарын рахмат деп коюш керек. Мен айтат элем, кыргыз элин ушу менен куттуктайм, ошондой эле үчөө тең нарындыктар экен. Ушу нардын этин жеп атып, ушу республикада дүйнөдө өзүн көргөздү. Камчыбек байке, биринчиден рахмат эмес, алкыш десеңиз рахмат жоюлган Кыргызстанда. Кичине кесиптешиңизди сыйласаңыз. Экинчиден тупа-туура айтып жатасыз. Кыздар нарындын этин жеп атып эле чемпион болуп чыгышты. Мен башка нерсе сурайын дедим эле сизде. Байке, эч мээм жетпей жатат. Эмнеге ошол кыздар нарындын этин жесе эле чемпион болуп чыга келишет? А биз сиз экөөбүз өмүр бою нарындын этин жеп эле келе жатабыз. Бирок чемпион эмес эле челекеген курсагыбыз, мөлтүрөгөн чимкирегибиз, ооздон булжыраган сөздөрүбүз чыга берет. Же биз туура эмес жеп ийип жатабызбы? Жанагы экинчи менен үчүнчү кусоктун ортосунда перерывды кылбай тыгып жатабыз го дегендей ой келип коет экен. Ёлкиники десе деп Илим Карыкбеков өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Уялчак атка конгон на самом деле уяты жок. Депутат Жолдошбаев нарын этин жеген спортсмендер Норвегияда Кыргызстандын атын чыгарып жатат деген кезектеги бир дабдыр сөзүн балп этирип салды. Ушул сөздү маданиятсыз чыгып спортсмендердин тамак жеп күчүн көрсөткөн бок курсактарга теңеп коюптур. Алар деген тынымсыз машыгуулардын эбегейсиз чоң эмгектердин натыйжасында жеңишке болуп жатышпайбы? Нардын этин жеген деп өзүнүн трайбалисттик көз карашына жашыра албаптыр. Жеңишке жетип Кыргызстандын желегин көтөргөн ар бир спортсмен жалпы кыргыз элине бирдей тиешелүү, баарыбыздын сыймыгыбыз. Өзү нарын этин жеп күчү ашып ташып бар күчүн бар куш бир аялына чыгарып, ошол аялдын өлүмүнө себепкер болгон нерсени чыгарып салган окшойт. Эки бети Кызарбайдагы шайлоого аттаныптыр. Атамбаев чимкирик деп дал ушул Жолдошбаев окшогондорду айткан эмес беле? Таамай айткан. Ушул депутаттын сүйлөгөнүн уксам эмнегедир аракка тоюп же болбосо бирдеме чегип алганбы деген смутное сомнение ар дайым башыма келе берет деп Шаамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. УКМК Юстиция министрлигинин алдындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы 31-та жетекчиси кармалды. УКМКнын кылмыштарын жана жоруктарын бирдиктүү реестерине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Юстиция министрлигинин алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 31-та жетекчиси АТО коррупция фактысы боюнча кармалды. Кызматкер өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жазасын өтөп жаткан адамдын жатак абакка которуу же шарттуу түрдө бошотуу боюнча материалдарды даярдоо үчүн акча талап кылган. 2021-жылдын 7-октябрында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча каралган кылмыштын негизинде кызматкер акча алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын төргөө камак жайына убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак регион KG. Эл чындыкты билсин. Текебаев биз элдик бийликти элдик көзөмөлдө орнотобуз. Шайлоого катышып жаткан партиялардын биринчи болуп бүгүн Атамекен партиясы съездин өткөрдү. Партиянын съезди Максим Горький паркында өтүп жатат. Партия лидери Өмүрбек Текебаев Атамекен эмне үчүн Максим Горький аянтында съезд өткөрүү чечимин кабыл алганын, анын символикалык маани-маңызын түшүндүрдү. Бийликтин саясатына кайшы айткан оппозициялык күчтөр Горький аянтында жыйналып келишкенин белгилеп, бүгүнкү конституцияда оппозицияга эч кандай статус берилбегенине карабай, коомдо тарыхта биздин ордубуз бар. Ошон үчүн биз Горький аянтында жыйналып өзүбүздүн тарыхый ордубузду ээледик деп айтты Текебаев. Съездде Атамекен оппозициялык альтернативалык саясий күч экенин жарыялады. Биз элдик бийликтин, элдик көзөмөлдүн колдоочуларыбыз. Биздин көз карашыбыз, позициябыз бүгүнкү бийликтин башкача. Ошон үчүн биз өзүбүздү бүгүнкү бийликке альтернатива деп жарыяладык деп белгиледи Өмүрбек Текебаев. Атамекен, Реформа, Туран, Эгемен Кыргызстан, Ак Калпак партиялары, Каникей коомдук кыймылы жана башка өз позициясы бар активдүү жарандардын түзүлгөн Эгемен коалициясы Атамекен партиясынын желеги алдында шайлоого баратат. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин.
Белгилүү блогер Эрлан Кокулов ынтымак партиясынын катарын толуктады. Чынчылдыгы жана принципиалдуулугу менен айырмаланган белгилүү алып баруучу Несахар долбоорунун автору саясий бирикменин атынан депутаттыкка талапкер болот. Коомчулук чоң кызыгуу менен көз салып турган долбоорлар Кокулов керектөөчүлөрүн жөнөкөй кыргызстандыктардын укугу үчүн күрөшүп келет. Бул Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Ырчы Анжелика ынтымак партиясы менен шайлоого аттанабы? Ырчы Анжелика ынтымак партиясы менен келе жаткан шайлоого аттанууда деп журналист Сыргак Бактияров жеке Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында Ырчайым ынтымак партиясынын тизмесине киргени жатат. Буга чейин жергиликтүү басылмалар Анжелика эл үмүтү партиясы менен шайлоого аттанысын айтып чыгышкан. Булак аргумент кейжи. Эл чындыкты билсин. Аскар Медетов Ыдырыс Исаков дагы 5 өрдөгөн учурду. Аски улуттук университет билимкана эмеселе эмереккана болуп кетиптир деп Ыдырыс YouTube каналына ызылдатып жатат го. Буга эмне дейсиң? Чайкана болуп кетиптир дегенине да тоо дейли. Эмнеге Ыдырыс коомдогу терс көрүнүштөрдү ачып, кемтиктерди көрсөтүп, чындыкты айтканга аракет кылып жүрөт. Бирок бул жолу анысы оңунан чыккан жок. Себеби ал университеттин окуу иштери, илим жана башка тармактарын билбегендиктен жөндөн түбүстөрдөн айтып жатат. Ыдырыс Исаковдун университеттеги терезелер чаң экен, гидранттар жок, дааратканасы сасык экен деп болгондой эле айтып жатат. Ал туура, ага эч кандай деле курсаматыбыз жок. Ыдырыс Исаков университет тууралуу иликтөө кылганы келген окшойт. Бирок фактыларды жыйнабай, дай албай, жалпылаштырган шаасы менен жыйынтык чыгара албай жатпайбы? Анан чаң болгон терезелер, электр сымдары, даараткана, пожарный щит сыяктуу майда барат нерселерди деле жакшы билет экен. Ошолор тууралуу улуп-чолуп айтып жаткан кемчилик издеп, бир жактуу чагылдырып келе жатып эле башка темага кирип кетип, сөзүнүн башын аягын таппай калыптыр. Ыраатсыз журналист тура. Улуттук университет гүлдөп кеткен жери жок да, кемчиликтер бар, аны жашырбайбыз. Журналист ошолорду иликтеп, себептерин ачып, калыс мамиле жасаса болот эле да. Мисалы, акыркы 20 жылда 10 жолу ректор алмашты. Алардын үчөө эле мыйзамдуу шайланган, калгандары биздин президенттердин жадештери, жарма достору болчу. Алар жеп ичкенден, урдагандан башканы билбеген шулуундар экен. Ошолордун айынан университет 2 жатакана, бир окуу имараттан башка мекемелерге таркатылып жиберди да. Дагы бир жатакана каралбай калып, авариялык абалда турат. Ушундай олуттуу көйгөйлөрдүн ажытын андыбай журналист Ыдырыс Исаков тигил жер чаң экен, бул жагы сасып кетиптир деп эле майдаланып, билимге чукак, ош муунун бүтүрүүчүсү экенин далилдеп жатпайбы? Деңгээлин көрсөтүп. Ал улуттук университетте ак үй көйгөйдөн иштен айдалган кыскарган атка минерлер иштейт. Билимкана эмес эле чоңдор өрмектеген эрмеккана деп статус бериптир го. Журналист мындай маалыматты кайдан алса да туура эмес. Ак үй көйгөйдөн айдалган канча чоң кайсы атка минерлер иштейт экенин аты жөнүн билсе уялбай эле аттабайбы? Эрмеккана, запасной аэродром деп айтканга анын таянган фактысы, далили да жок. Ал улуттук университетти жаманаттык ылыңга атайын жалданып келген окшойт. Болбосо Кыргызстандын жогорку билим берүү системасында өзгөчө орунду ээлеген 100 жылга жакын тарыхы бар окуу жайга улуттуу маани бербей, Шарашкинин кан төрөсү дегендей ажыкыстанган алаңга зар мамиле болбош керек эле да. Андай эмеспи? Чала сабат чоңдор атка минерлер депутаттардын университетке лекция окуй ала турган билим деңгээли болсо, Кыргызстан качан эле гүлдөп өнүгүп кетпейт беле? Алар университетте иштей алышпайт, байлап койсо дагы турушпайт. Окутуучу кайсы предметти окутса, ошол боюнча адис болушу шарт. Ал үчүн үзгүлтүксүз илимий изилдөө иштерин жүргүзөт. Ошон үчүн окутуучу жаңы тынбаган илимий чыгармачылык изденүүдө болот. Мындай интеллектуалдык түшүк атка минерине же депутаттын түшүнө да кирбейт. Демек университет иштен бошогон чоңдор депутаттар эрмектей турган жер эмес. Университеттин чарба жагында кемчиликтери болсо болгондур, ага жооп бере турган кызматкерлер бар. Бирок билим берүү процессин жогору деңгээлде жүргүзүп жаткан бүтүндөй профессордук окутуучулук курамды каралаганга, өмүрүн билим илимге арнаган алымдарды чала сабат чоңдорго теңегенге эч кандай негиз жок. Журналистика, тарых, кыргыз тили, кыргыз адабиятынын тарыхы, математика, физика, биология, география, экономика, каржы, менеджмент, маркетинг, юриспруденция боюнча республикасынын жождору үчүн окуу китептери, окуу куралдары негизинен улуттук университеттин илимпоздору тарабынан даярдалат. Демек, илимий педагогикалык курамы күчтүү. Бул журналисттин окуу стандарты, окуу планы, окуу жүгүнөн кабары жок экенин каратып туруп эле жалган маалымат таратып, сабактар, предметтер өзүнөн өзү эле көбөйө берет деген сөзүнөн кашкайып көрүнүп турбайбы? Улуттук университет өлкөбүздүн жогорку окуу жайларынын флагманы. Жогорку билимдүү адистерди жана илимий педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча өлкөбүздүн чоң окуу жай илимий борбору. Муну журналист сөөрөй билбесе, бүтүндөй коомчулук атургай алыскы жакынкы чөт өлкөлөрдө жакшы билишет эмеспи? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин.